Саламатсыңарбы балдар? Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы сабагы. Бүгүнкү темабыз Латын Америкасы. Сабактын максаты. Латын Америкасынын өлкөлөрү жөнүндө билимибизди калыптандырабыз. Сабактын милдеттери Латын Америкасынын өлкөлөрүнүн экономикалык географиялык абалын, мамлекеттик түзүлүшүн, калкын, чарбасын жана жаратылыш ресурстары менен камсыз болушун аныктайбыз. Ошондой эле контурдук картага өлкөлөрдүн негизги өнөр жай борборлорун белгилейбиз. Латын Америкасы батыш жарым шарда орун алган. Түндүгүнөн Америка Кошмо Штаттарынан тартып, түштүгүнөн Антарктидага чейинки аралыкка созулат. Түштүк Америка экономикалык жана социалдык географияда материктин чегинде гана эмес, колониялаштыруунун өзгөчөлүгүнө жана роман тилинин таралышына жараша Латын Америкасы деп бөлүнгөн. Латын Америкасынын элдери 16-17 кылымдарда испаниялыктар менен португалиялыктар тарабынан басып алынып, 19 кылымдын башында боштондукка чыккан. Латын Америкасынын аймагында 33 эгемендүү мамлекет жайгашкан. 13 аймак ар кайсы мамлекеттерге көз каранды. Региондун жалпы аянты 21 миллион километр квадрат. Латын Америкасы бир нече субрегиондорго бөлүнөт. Ортоңку Америка, Мексика, Борбордук Америка жана Вест Индия өлкөлөрүн камтыйт. Анды өлкөлөрү: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили. Ла-Плата дарыясынын алабындагы өлкөлөр: Парагвай, Уругвай, Аргентина. Түндүк Чыгыш жана Бразилия. Латын Америкасынын аймагы түндүктөн түштүккө карай 13 000 километрге, ал эми батыштан чыгыштыкка карай эң жазы жери 5 000 километрге созулат. Континентте жайгашкан Анды Кордильерасы жер шарындагы эң узун тоо системасы болуп эсептелет. Анын узундугу 9 000 километрге барабар. Ал эми деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 4 000 километр. Бул аймакта ошондой эле дүйнөдөгү эң суусу мол Амазонка дарыясы, ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма Анхел жайгашкан. Латын Америкасынын экономикалык географиялык абалы АКШга жакындыгы жана башка чоң региондордон алыстыгы менен аныкталат. Бирок бул алыстык өлкөлөрдүн дээрлик бардык өлкөлөрдүн океан деңиздерге түздөн түз чыгууга ыңгайлуу болгондугу үчүн кыйла жеңилдейт. Бул аймакта Боливия жана Парагвай өлкөсүнөн башка бардык өлкөлөр океан деңиздерге түздөн түз чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Латын Америкасынын өлкөлөрү көбүнчө президенттик республикалар. Кээ бири Улуу Британия ынтымакташтыгына мүчө, калгандары АКШнын, Улуу Британиянын, Нидерландиянын ээлик кылган жерлери жана Франциянын алыскы деңиздик департаменти болуп эсептелет. Калкына токтоло турган болсок, Латын Америкасынын калкынын саны акыркы маалыматтар боюнча 626,7 миллиондон ашуун. Латын Америкасынын негизги расалык этникалык топторун Европадан көчүп келгендердин тукумдары — индейлер, метистер, негрлер жана мулаттар түзөт. Негизинен татаал этностук жана тарыхый процесстердин натыйжасында пайда болгон. Азыркы учурда жергиликтүү индейлердин саны болжолдуу 15% барабар. Латын Америкасына калктын жаңыруусунун экинчи тиби мүнөздүү. Демографиялык жарылуунун эң жогорку көрүнүшү өткөн кылымдын 50-60 жылдарына туура келсе да, азыркыга чейин Борбордук Американын кээ бир өлкөлөрүндө жана Түштүк Американын кедей өлкөлөрүндө калктын өсүшү дагы эле жогорку көрсөткүчкө ээ. Калктын жайгашуусунда Латын Америкасына 3 негизги белги мүнөздүү. Биринчиси, бул регион дүйнөдө калк аз жайгашкан жер. 1 километр квадрат жерге 25 кишиден туура келет. Экинчиден, калктын аймак боюнча бирдей таркалбагандыгы менен башка региондордон айырмаланат. Үчүнчүдөн, бул региондо ири тайпак тоолорду жана жашоо үчүн эң бийик жерлерди өздөштүрүүгө жетишкен.